китептердин түшүндүрмөлөрү. Бүгүнкүсүндө бул деген Джон Эскоттун деген жазуучунун Dead Man's Money деген китеби мааниси боюнча кайтыш болгон адамдын акчасы дейт да. Кайтыш болгон адамдын акчасы. Бирок бул жерде сөздөрдүн үстүндө да оюн болуп атат. Бул жерде эмне деген мааниде? Бул акчаны алган киши өзүнө бир чоң мүшкүл түйшүктү орнотуп алат деген сыяктуу да мааниде да. Моюнуна чоң мүшкүл иш түшүп калат деген сыяктуу ой менен. Биринчи түшүндүрмөсү. Түшүндүрүп айтып берип кыскача эмне жөнүндө болот экен сөз кылам. Кызыктуу болсо улантасыңар, кызыктуу эмес болсо ошол жерден өчүрүп бул видеону жок кылгыла. When Cole Dexter rents one of the Blue Lake cabins, he finds $3,000 under the floor. He doesn't know it, but it's the money from a bank robbery, a dead man's money. Do I take it to the police? He thinks. But 3 more people want the money, and 2 of them are dangerous. Can Cole stop them? Не деле былжырап койдум мен көрбөйлү. Cole Dexter деген адам, башка каармандар, балким башка каарман көрө жатарбыз. Cole Dexter арендага Blue Lake Cabins деген жерден коттедждерди арендага алганда ал $3,000 полдун астынан таап алат. Балким ачыла турган пол болуш керек да, астынан таап алат. Бирок ал билбейт, бирок бул акча банкты тоноолгондон кийин келген акча да. Эмнеге мындай далдырып атканым, анткени англис тилинде мындай сөздүн жүрүшү менен кыргыз тилинде сөздүн жүрүшү бир аз башкачараак болот да. Кыргыз тилинде мен англис тилиндеги сүйлөмдү аягынан башына которушум керек да. Ал эми англисче сүйлөмдү англисче которгондо тескерисинче, кыргыз тилинде мисалы башынан келе атса, ошол баш жагы аягына туруп калат да. Ошо. Бул акча банкты тоноогондон келип калганда, ошол банкты тоноолгон акча да, кыскасы. Кайтыш болгон адамдын акчасы. Балким бул жерде туурарагы болуп, бул каргыш тийген акча деп отуруп койсок да, каргыш тийген акча. Do I take it to the police? He thinks. Муну полиция кызматкерлерине алып барсамбы деп ойлоп жатат. Бирок андан тышкары 3 киши бул акчаны каалап жатышат. Cole Dexterден башка дагы 3 адам ушул акчаны каалап жатышат. Жана алардын экөөсү өтө коркунучтуу адамдар. Dangerous деген коркунучтуу. Can Cal stop them? Cal аларды токтото алабы дейт. Can деген колунан келеби? Cal. Can Cal stop them? Аларды токтото алабы дейт. Эми мааниси боюнча айтып берейин. Бир күнү Blue Lake Cabins деген жерден Cole Dexter деген каарман өзүнө бир бөлмөнү арендага алат. Анан өз иштери менен калат эле, бир күнү билбейм эмнегедир, бирок эмне болуп полду ачканын билбейм, бирок ача калса ичинде $3,000 бар экен. Анан ал түшүнбөй эмне кылсам деп эле калып калат да, бирок ал билбейт, анткени бул акча банктан тоноолгон акча. Бирок андан да тышкары бул каргыш тийген акча. Анан ал ойлонуп калат, муну полиция кызматкерлерине алып барсамбы? Бирок андан тышкары дагы 3 адам бул акчаны каалап жатат да. Жана алардын экөөсү өтө коркунучтуу адамдар. Cal аларды токтото алабы? The year is 1931. 2 men run out of the bank in a little American town. Joe and Eddie are bank robbers. Joe's girlfriend, Blanche, is their driver. She is waiting in the car. The year is 1931. 1931 жылы 2 men run out of the bank in a little American town. Кичинекей Американын шаарында 2 киши банктан чуркап чыгышты. Joe and Eddie are bank robbers. Joe менен Eddie бул банктан тоноогон адамдар. Joe's girlfriend Blanche is their driver. Ал эми Joe'нун сүйлөшкөн кызы Blanche, аты Blanche. Алардын шофуру. She's waiting in the car. Ал машинада күтүп жатат, ал эшикте машинада күтүп жатат. Көрүп турганыңардай алар атылгандай чуркап чыгышты. The newspapers call them the Red Mask Gang. The newspapers, бул газеталар аларды call деген бул чалуу деп которсо болот, бирок call деген бир нерсе деп айтуу же атоо деп которсо болот да. Газеталар аларды кызыл маскачан бандиттер, кызыл маскачан банда деп атап коюшат. Blanche drives out of the town. She's a fast driver. Blanche машинаны шаардан алыс айдап чыгат, же айдап чыкты. Ал she's a fast driver. Ал абдан тез айдайт. Же тез айдоочу, шопур. How much money? How much money, Eddie? Eddie, канча акча бар экен?
About $9,000. About деген bir нерсе жөнүндө. Bir андан тышкарыдагы about деген баамдап айткан деген сыяктуу мааниде. Таксан эмес, бирок мындай баамдап. Го деген сыяктуу кыргызчачы $9,000 Ал анткени так санай элек да, бул толтур акча болуп турса санай элек, ошон үчүн көзгө атып айтып атат да. Көзгө атканда $9,000 дейт. Suddenly, Blanche sees a car. Кокустан Blanche машинаны көрүп калды. Полиция кызматкерлери дейт. Неге жөн эле полиция деп айтпайм? Полиция кызматкер дегендей жакшыраак болот да. Полиция кызматкерлери дейт. They are getting nearer. Алар жакындап калды. Getting nearer. Near деген жакыныраак, толугу менен алар жакындап калды деген мааниде. Алар жакындап калды. Faster, Blanche. Blanche, батырактан. Батыраак айда. Тапи дейт. Blanche drives the car faster, but it's dangerous. It's okay, Blanche. The police car is off the road. Blanche drives the car faster, but it's dangerous. Полицияны көргөн соң, полиция кызматкерлерин көргөн соң, Blanche машинаны катуураак айдап баштады. Бирок бул өтө коркунучтуу нерсе. Баары жайында, Blanche. It's okay, Blanche. Баары жайында, Blanche. The police car is off the road. Полиция кызматкерлеринин машинеси жолдон кайып кетти, жолдон чыгып кетти. 2 hours later, Blanche drives into a town. 2 сааттан кийин Blanche шаарга келип токтоду. Бир шаарга келип токтоду. You can leave me here. I'm going to rent a car. There are some cabins near here, the Blue Lake cabins. I can stay there for a week or two. You can leave me here. Силер мени бул жерде калтырып койсоңор болот. Leave калтырып коюу. I'm going to rent a car. Going to мен бир нерсени кылам деген сыяктуу келечек жөнүндө айтып атканда. Rent a car. Going to жөнүндө мен Iron Giant, темир гигант деген тасманы мультфильмди айтып берип жатканда ошол жерде токтолуп кеткем. Ошол видеого дагы көз чаптырып койсоңор болот. I'm going to rent a car. Мен машинаны арендага алып коем. Алам. There are some cabins near here. Жакын жерде, near here. Ушул жерге жакын жерде cabins деген бул мааниси боюнча эме деген сыяктуу мааниде болот. Мындай коттедждер, кичинекей бөлмөлөр, кичинекей үйлөр деген сыяктуу мааниде. Бул жерде жакын жерде кичинекей үйлөр бар дейт. Алар Blue Lake cabins деп аталат дейт. Бир нерсенин аты болсо, энчилүү аттарды болушча которуп ойлоп коюш керек да. Blue Lake cabins. Көк көлмөнүн жанындагы бөлмөлөр деген сыяктуу. Ошон үчүн Blue Lake cabins деп которуп ойлоп. I can stay there for a week or two. Мен ал жерге бир жумага же эки жумага калсам болот дейт. Эбедем бирке тынч, абал тынчып калганга чейин. Okay, Eddie. Phone us in 2 or 3 weeks. We are going to stay with Blanche's mother. Okay, Eddie. Макул, Eddie. Okay деген макул. Phone us in 2 or 3 weeks. Негизи азыркы учурда phone деген көбүнчө мааниси телефон эле болот да, бирок бир канча убакыт мурун phone дегенди чалуу деп да которушчу. Азыр call деп айтсаңар болот да. Phone us in 2 or 3 weeks. Макул, Eddie, анда бизге 2-3 жуманын ичинде чалып кой дейт. Же 2-3 жумадан кийин чалып кой деген мааниде. We are going to We are going to stay with Blanche's mother. We are going to stay with Blanche's mother. Биз Blanche'тин апасынын үйүндө бирге жайгаша турабыз дейт. Eddie takes his share of the money. He watches Blanche and Joe drive away. Eddie takes his share of the money. Eddie алат анын бөлүгүн акчалардын. Eddie өзүнүн акчаларынын бир бөлүгүн алат. Share деген негизи бөлүшүү деген сөз. Share бөлүшүү. Бирок бул жерде share бир нерсенин бөлүгү деп которсо болот. Өзүнүн акчанын бөлүгүн өзүнө алды дейт да. He watches Blanche and Joe drive away. Ал Blanche менен Joe'нун айдап кеткенин көрөт. Аларга кандай десем кош айтышат да. Eddie gets a room for the night. Then he counts his share of the money. Eddie gets a room. Eddie алат бөлмөнү. Түнкү. Бир түнгө Eddie өзүнө бөлмө алат. Then he counts his share of the money. Андан соң ал өзүнүн акчасынын бөлүгүн санап баштайт. Count деген бул саноо деген сөз. $3,000. $3,000. Next morning, Eddie rents a car. Эртеси күнү эртең менен деген туура болобу? Эртеси күнү эртең менен Eddie машинаны арендага алат. How far are the Blue Lake cabins? Not far. Wilma Beach usually has cabins to rent.
Бул жерден Blue Lake Cabins'терге чейин аябай алыспы дейт. How far? Канчалык алыс деген сөз. How? Кандай, канча, far алыс, канчалык алыс дейт. Бул жерден Blue Lake Cabins'терге чейин канчалык алыс дейт. Not far, алыс эмес. Билгениңиздей far деген алыс, not far алыс эмес. Wilma Pinch usually has cabins to rent. Wilma Pinch деген айым негизи жалпысынан дайым эмес, анда бош бөлмөлөр бар. Сен ошолорду арендага алсаң болот дейт. Half an hour later, Eddie arrives at the Blue Lake Cabins. Жарым сааттан кийин Eddie arrives at the Blue Lake Cabins. Eddie ошол жерге келет. Ошол жерге келди. Arrive деген келүү. I want your best cabin for a week or two. I want your best cabin for a week or two. Okay, what's your name? Мен силердин эң мыкты бөлмөңөрдү бир жумага же бир-эки жумага алгым келет дейт. Okay, what's your name деген Макул, атыңыз ким дейт? Collins. Edward Collins дейт. Негизи анын аты Эдди болчу, эсиңиздерде, бирок балким мындай шекшип калбасын деп Эдвард дегенге өзгөртпөйт да. Мен атым Collins. Edward Collins дейт. Where can I put my money? Ойлоп атат. Мен акчамды каяка коюп койсом деген ойду терең кармап алган. In a different cabin, a man is working. His name is called Dexter, and he is a writer. Ал башка бөлмөдө a man is working. Башка бир эркек киши иштеп жатат дейт. Анын аты Call Dexter. Билесиңер, башында айткам Call Dexter жөнүндө депчи. Ошол Call Dexter деген демек ушул жазуучу экен. His name is Call Dexter, анын аты Call Dexter, жана ал жазуучу, writer, жазуучу. Later, Eddie goes and sits by the lake. It's a beautiful morning. 3 or 4 minutes later, Cal comes down to the lake. Later, Eddie goes and sits by the lake. Канча бир убакыттан соң, Эдди деңиздин жанына барып, ошол жерге жайгашат же отурат. Бул абдан таттынакай, жакшынакай, ушул жерге кантип турасың? Morning деген эртең, утро деген сөздү, бирок бул мен кыргызча айткым келип атат. Бул абдан бир жакшынакай, эртең менен, абдан бир жакшы эртең менен. 3-4 мүнөттөн соң Kel жанына келип, ал дагы ошол жерге отурат. Hi there, how long are you staying? Hi, a week or two. Oh, salam. Hi there, salam. How long are you staying? Сен бул жерге канчага чейин болосуң дейт. Staying деген мындай бир жерге жайгашуу, токтоо, бирок мааниси боюнча бул жерге канча убакытта келдиң деген сыяктуу айтылат да. О, салам. Бир-эки жумага. I'm here for the summer. You've got a cabin near the lake. They are too expensive for me. Have you got lots of money? дейт. Бул жерде мына кичине тартипсизирээк суроолордон берип атат да. I'm here for the summer. Мен бул жерге мен жайында толук менен жүрөйүн деп келдим. Жайында толук менен бир жайга деп келдим. You've got a cabin near the lake. Сен көлмөнүн жанындагы бөлмөлөрдү алып турсуң го. They are too expensive for me. Алар мен үчүн өтө кымбат. Too expensive, өтө кымбат. Жөн expensive кымбат, too expensive, өтө кымбат. Have you got lots of money деп сурап аткан. Сенде эмне? Көп акча барбы? Yes. Ооба, тиги да камырабай эч нерсе дебейле. Yes дейт. Ооба. That evening, Wilma Pinch sits outside her cabin. She looks at Eddie's cabin. He's only 20 or 21, but he's got a lot of money. Ошол күнү кечинде Wilma Pinch өзүнүн бөлмөсүнүн сыртында отурат дейт. Ал Эддинин бөлмөсүнө карап туруп мындай деп ойлонот экен да. Ал болгону 20 же 21де. Бирок анын акчасы аябай көп экен.